Бүгүнкү күндө айрым тараптар Кыргызстан карызга белчесинен батты деген бурмаланган маалыматтарды тарата баштады. Экономикадан билими жок адам жогорудагы маалыматтарга ишенип алышы толук мүмкүн. Бирок чындык башкада. Интернетте тарап жаткан маалыматтарда ар бир президенттин тушунда карыз канчага өскөнүн санап чыгып, бирок ошол жылдардагы бюджеттин көлөмү тууралуу эч нерсе айтылган эмес. Мисалы 2011-2017 жылдардагы 4,5 миллиард доллар жана 2017-2020 жылдардагы 4,92 миллиард долларлык карызды алсак, ошол кезде мамлекеттин бюджети болгону 248 миллиард сом болгон. Натыйжада карыздын ички дүң продукцияга карата үлүшү 59-68% түзүп турган. Демек, карыздын абалын түшүнүү үчүн аны сөзсүз бюджет жана ички дүң продукция менен салыштыруу керек. Бүгүн болсо абал таптакыр башка. Кыргызстан эгемендик алгандан бери алынган карыздардын эң оор бөлүгүн дал ушул учурда төлөнүп жатат. Мурдагы бийликтер карыз алса, азыркы бийлик ошол карызды кайтарып жатат. Азыркы күндө өлкөнүн консолидацияланган бюджети 1 триллион сомдон ашты. Ички дүң продукциядагы рекордтук деңгээлде өсүүдө. 2020 жылы 601 миллиард сом болсо, 2025 жылы 1 триллион 780 миллиард сомго жетери күтүлүүдө. Мурда өсүш 3-4%дын чегинде болсо, акыркы жылдары ал 9-11%га чейин көтөрүлдү. Ошондуктан азыркы шартта тышкы карыз кооптуу көрүнүш эмес. Муну жөнөкөй мисал менен түшүндүрөлү. Эгер үйүңдө 1000 сом гана болуп, дүкөнгө 600 сом карызың болсо, бул оор абал. Бирок үйүңдө 10 000 сом туруп, дүкөнгө болгону 800 сом карыз болсоң, бул эч кандай көйгөй жаратпайт. Мамлекеттик карыздагы дал ушундай принцип менен эсептелет. Сандарга токтолсок, 2005 жылы тышкы карыз ички дүң продукциянын 84%ын түзсө, 2020 жылы 68, ал эми 2025 жылы 41%га чейин түшөт. Бул көрсөткүчтөр карызды башкарууда эч кандай коркунуч жок экенин далилдеп турат. Эң башкысы, мурдагыдай карыз айлык менен пенсияга сарпталбай, азыр инвестициялык долбоорлорго багытталууда. Бул долбоорлор мамлекетке киреши алып келип, түздөн түз экономиканын өсүшүнө шарт түзөт. Жыйынтыктап айтканда, бүгүн Кыргызстан экономикасы туруктуу өсүүдө. Бюджет жана ички дүң продукция бир нече эсеге көбөйдү. Мамлекеттик карыз болсо, азыркы шартта кооптуу эмес жана туура жол менен башкарылууда.